Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге ушул биздин жасалган акыркы жылдардагы изилдөөлөрүбүз жөнүндө айтып берейин дедим. Акыркы 2014 жылдан баштап ушу ыйык ысык көлүбүздү орусиялык окумуштуу досторубуз менен изилдеп баштаганбыз. Ушул 2014 жылы Москвада Институт океанология деген бар. Ушу Россиялык академия науканын алдындагы институтта, илим изилдөө институту. Бул Институт океанология деген институт өзү дүйнөдөгү океандардын баарын изилдеп, ушундай илимий ченемде эң жакшы ачылыштарды ачып жүргөн ушундай ийгиликтүү, белгилүү институттардан болуп эсептелет. Себеби бул институтта биринчиден каражаттары бар, ушул океандарды текшере турган ушундай чоң корабльдери бар, ушундай эң жогорку деңгээлдеги ушундай илим изилдөө приборлору бар да, өлчөп ченей турган эң акыркы приборлору бар. Ошол приборлордун жардамы менен биз 14 жылы илим изилдөө институтунун зам директору болуп, ушу Завьялов Петр Олегович деген Россиялык академия науктун академиги. Ошол досубузга кайрылдык. Анан ал өзүнүн окумуштуулары менен келип, өзлөрүнүн приборлорун ала келип, ушу самолет менен келип, анан Ысык көлдү биринчи жолу ошо 2014 жылы изилдегенбиз. Изилдеген себеби эмнеде? Буга чейин мындай приборлор менен Ысык көлдү эч ким изилдеген эмес. Бир-эки жолу биз билгенден ушул Франциядан келчү, тетиги Норвегиядан келип, Финляндиядан келип, алар болсо ошо өзлөрү өлчөп изилдеген негиздердин баарын өзүнүн өлкөлөрүнө алып кетип, бизге эчтеке калтырбай кетчү. Анан момундай касиеттүү көлүбүздү биз биринчи ушундай эме койдук да, ушул Петр Олегович досубузга ушул бүт изилдөөлөрдүн негиздеринин баарын ошо Кыргызстанга калтырыш керек. Экинчиден биз ошол изилдеген, илим изилдеген негиздердин баарын тең китеп түрүндө чыгаралык деп. Анан биз мына ошол 2018 жылы ошол мен айтпадымбы, 6 жолу келди. 2014, 2015, 2016 жылы, 2017 жылы, 2018 жылы, 2019 жылы келди. Анан 2020 жылы келелик дегеннен жанагы коронавирус болуп калып келе албай калышты. Бирок могу 2021 жылы азыр даярданып атабыз ушу экспедицияга келгенге, ушуну уюштуруп атабыз да. Анан эми бул экспедицияга келгенде биринчи эң суроо ушул каражат маселеси да, өтө чоң каражат маселеси. Эми бул каражатты биз окумуштуулар көтөрө албайбыз, мамлекетибиз да көтөрө албайт экен. Мына ошо 2014 жылдан берки ар бир жыл сайын келген каражаттардын баары ушул Институт океанология, ушу Завьялов досубуз өзү таап, өзү алып келип, биринчи 3 жылда ошол өзү таап келди. Андан кийинки жылдары биз чогуу проект түзүп, ошол проектибизди жанагы географиялык уюм бар, географическое общество Россия деген, ошого берип ал жерден грант утуп алдык. Экинчи грантты Российский фонд фундаментальных исследований деген фонд бар, ошол жерден чогуу проект жасап, ошол жерден грант утуп алып, анан ошол гранттын негизинде изилдеп атабыз да. Анан эми ал грантыбыз деле бүтүп калды. Эми могу жакын арада ошол Москвага барып сүйлөшүп атам. Могу апрель айында барып ошол кийинки проектини түзүп, кийинки грантты алганга ошо акылдашып атабыз да. Эми бул жерде суроо тутулушу жаралышы мүмкүн да, эмнени текшерип атасыңар Ысык көлдү деп. Анан чындап айтканда ар бир ушундай сууларды текшергенде момундай бир касиеттери болот экен да. Жанагындай
гидрофизические свойства деген касиети, гидрооптические свойства деп коет, гидробиологические свойства, гидрохимические свойства. Ушул суунун ар түрлүү касиеттери болот экен да, ошолордун баарын текшерип, ушундай жыл сайын текшерип, ошону чогултуп койсо жакшы болот экен да. Себеби мына биз айтып атабыз, дүйнөдө климат өзгөрүп атат деп. Жыл өткөн сайын, климат өзгөргөн сайын, ошол көлдөгү касиеттер, ушул айтылган касиеттердин баары өзгөрүп турат экен да. Анан мурдагы жылкы, мурунку жылкы ошол өлчөмдөрдү кийинки жылкы өлчөмдөр менен салыштырганда ошол касиеттердин баары даана көрүнөт экен да. Анан биздин көлүбүздүн өзгөчө жагы бар экен да, себеби Евроазиатский материк деп коебуз, Евроазиялык материктин так ортосунда ысык көлүбүз турат да. Эгерде картаны карасаңыздар, эң чоң материктин ортосунда, ушундай чоң кургак жердин ортосунда ысык көл. Ысык көл өтө мындай терең көл деп эсептелет экен да. Ошо биздин ченеген боюнча 670 метр тереңдигин ченедик, бирок ар кандай жанагындай ченемдерде 700 метрден ашык деп жазылып жүрөт. Эми аны дагы тактап атабыз. Себеби көл балким мурун 700 метр болсо, кийин андан дагы тайыздап эметиши мүмкүн. Бирок аны дагы азыр ченеп атабыз. Эми ошо 14-жылдан баштап кандай ченемдер болду? Мына могу китепте жана могу слайдтардан көрсөтөйүнчү. Мисалы, могу ысык көлүбүз болсо, ысык көлдүн жана мен айтып аткан Евроазиялык материктин так ортосунда эң терең көл. Эми кийинки слайдтарда көрсөтөлүк. Бул слайдта момундай кызыл точка болуп турган көрсөтүлүп атат. Бул болсо ошол Чолпон атадан чоң атайын ушундай илим изилдөөгө ылайыкталган корабль бар экен. Ошол Мөлтүр деген. Ошол корабльди биз арендага алып, анан ошол кызыл точкалардын көрсөткөн ошо корабль жүргөндөн баштап кызыл точкага келгенде токтойт. Андан кийин 1-2 сааттан кийин мына экинчи точкага барып токтойт. Ар бир точкага барып токтогон сайын, мисалы биринчиден экинчи станцияга, үчүнчү станцияга барган сайын ушу жолдо дагы корабльде ушундай ар түрлүү методдордун жардамы менен, мисалы лазерный лидар деп коет, ошо лазердин негизинде жанагындай оптикалык негизде жана башка негиздерде корабль сүзүп баратканда дагы тынбай ошо изилдеп турат да. Көлдүн суусун өзүнө насос менен тартып алып, жанагындай химиялык составын, жанагындай биологиялык составтарын, жанагындай оптикалык касиеттерин, жанагындай физикалык касиеттерин баарын ошол корабль жүрүп баратканда ченейт. Анан кызыл точкага келгенде ошол жерде көлдүн түбүнө чейин ошол ар кандай эң акыркы приборлордун эмеси менен ар бир 20 метр сайын, 50 метр сайын, 100 метр сайын ошо суунун ошол жерден алып, ар бир суунун кесилишинде кандай өзгөрүүлөр бар, кандай касиеттер бар, ошолордун баарын тең алынып, ошол жерде корабль токтоп турат, 1-2 саат, 3 саат кээ бирде. Мисалы, могу жерде терең жерине келгенде биз жанагындай тросту салып, приборду салганда биз 668 метрге чейин приборду салдык. Ошондо мисалы 4 саат ченедик да, ошол тынбай. Себеби ар бир 50 метр сайын салып, приборду кайра чыгарып, сууну алган сайын, ошол кайра салып эметкен сайын, анан кийин ошо 668 метр жерден көлдүн түбүндөгү топурагын, жанагындай ылайын, ошол көлдүн түбүндөгү ошолорду да алып, ошолор дагы өлчөп ченеп, ушундай бир кызыктуу эмелерге жеттик да.
Эми кийинки слайдты карайлык. Мынакей могу жанагы айтып аткан ушундай корабль, мөлтүр деген корабль экен. Бул кораблдын өзгөчөлүгү момундай крандары бар экен. Жанагындай приборлорду байлап туруп сууга салганга ар бир, мен айтып атпаймынбы, ар бир 50 метр, 100 метр сайын сууну кайра алып, ошолордун химиялык составтарын, физикалык составтарын ченеп аттык депчи. Но бул жерде мисалы момундай прибор, бул батометр деп аталат экен. Бул америкалык прибор экен. Ушул прибордун жардамы менен ошол көлдүн ар бир 50 метр, 100 метрден салган сайын ичине суу ошо 50 метрге жеткенде өзү автоматически сууну ичине сордуруп алат дагы, анан эки жагы жабылып туруп, анан өйдө трос менен алып чыккандан кийин ошол сууну ар кандай момундай бөтөлкөлөргө куюп, андан кийин ошол кораблдын өзүндө химиялык лабораториянын негизинде ошондой эле фильтрларга анын составын соруп алып, анан биз Москвадан чоң лабораториялар бар, ошол жерден тынбай, мисалы 14-жылкы ченемдердин баарын тең 1 жыл ошол приборлорго салып изилдеп атышты да. Андан кийин 1 жылдан кийин ошол ченемдердин баары ошо жанагындай жыйынтыктарды берип атты да. Анан бул өтө жакшы прибор экен. Андан кийинки приборубуз момундай лазерный лидер деп коет. Бул момундай корабльге орнотулган. Анан бул жерден ошол лазердин эмеси сууга тиеп дагы, суудан кайра мындай отражаться этип, кайра прибор өзүнө кабыл алат дагы. Анан ошо суудагы жанагындай гидрофизикалык ар кандай химиялык составтарды бул жерде компьютерге жазып турат да. Бул өзгөчө прибор, инстакенологу өзү ойлоп тапкан. Кийинки приборлор момундай гидролокатор деп коебуз. Бул дагы американын прибор экен. Бул болсо корабльге байланган. Анан корабль жүрүп баратканда ошо көлдүн түбүндөгү рельеф жана түзүлүшү да, көлдүн кандай түбүндө дөңсөлөр барбы, же жанагындай чуңкурлар барбы, ошонун баарын компьютерге жазып, ушундай жакшы прибор да. Андан бөлөк бул гидролокационный жана гидролокатор деп атабыз. Ошол көрдүңүздөрбү, могу компьютерге көрсөтүп турат да, корабль жүрүп баратканда, корабльда кайсы бир терең жерлер бар, кайсы бир дөңсөлөрү бар. Ошондой эле кээ бир жерлерде шаардын калдыктары бар экен. Ошолордун фундаменттери көрсөтүлгөн. Бул да өтө кызыктуу нерсе болду биз үчүн. Бирок эми ал шаардын калдыктарын биз мындай илимий максат кылып койгон эмеспиз, бирок ошону дагы биз көрсөтөлүк деп, анан баарын тең компьютерге жазылган. Андан бөлөк эхолотту колдонулду. Монда эхолот скат 300 деген эхолот менен биз ошол көлдүн рельефин дагы ченегенге жардам кылды. Ошол сыяктуу момундай жанагы навигационный система деп коет автоматически. Бул ГЛОНАСС деген система менен, космос менен ошо корабльдин жанагындай айтып атпайбыз, ар бир станциялардын координатасын автоматически жазып, кийинки ченемдерди, кийинки изилдөөлөрдү ошол корабльдин өзүнө ченеп койгонго бул ушундай ГЛОНАСС деген навигациялык система өтө керек да. Кийинки, мисалы, кийинки жылы келип ошол точкада, көлдүн ошол точкасында, ошол координатасында кандай ченемдер болгондо биз салыштырганда так координатасын көрсөтүп турган ушундай прибор керек болчу. Ошону биз колдондук. Космический навигационный система деп атпайбызбы, жанагы GPS системасын колдондук. Анан могу жерде ошол бүт схемасынын көрсөтүлгөн да. Корабльге организовать этип, момундай кичинекей компьютерлерге бүт ошол тынбай ошондой өлчөмдөрдүн баарын жазып турган. Эми мен айтып атпаймынбы, 14-жылдан бери бүт өлчөмдөрдүн баарын эсептесек, бир 8 миллион ошондой өлчөм болгон экен. Бул өтө көп өлчөм деп эсептелет. Эми 8 миллион өлчөмдүн баарын биз азыр жанагынтип изилдеп, жанагындай кылып баарын тең
обработка кылып бүтө элекпиз. Бул өтө көп ченемдер деп эсептелет. Эми ошонун кандайдыр бир 10%-ын изилдеп, 10%-ынан эле момундай бир 2 чоң китеп жазылды. Жана ошондой эле жанагындай дүйнөлүк Scopus деген журналдарга бир 4 статья чыкты. GPS-ин жардамы менен могу жерде бүт кораблдин бүт ошонун өзүнүн маршрутунда, өзүнүн жүргөн, корабль жүргөн эмеде бүт координатасы момундай көрсөтүлгөн да. Могу жерде болсо көрдүңүздөрбү, момундай компьютердин жардамы менен бүт ошол касиеттер, жанагындай өлчөмдөр көрсөтүлгөн. Могу биринчи графикте ошол шамалдын багыттары көрсөтүлгөн. Мисалы, ар бир секунда сайын, ар бир минута сайын, ар бир саат сайын момундай шамалдын багыттары өзгөрүп турат. Өзүңүздөр да билесиздер. Ошол сыяктуу эле могу жерде ошол абанын температурасы, күндүз кандай ысыйт, түнкүсүн кандай өзгөрүү болуп атат. Булардын баары тең ошол өлчөнүп аткан кезде кандай температурада, ошол аба кандай температурада болгон, ошондой эле шамалдын ылдамдыгы кандай болгон, ошондой эле жанагы атмосфералык басым кандай болгон. Бул дагы ошол жанагындай приборлордун жардамы менен көрсөтүлүп турат да. Момчанчы числодо, момчанчы саатта жанагындай өлчөм болуп атканда, абанын шамалдын багыты мындай болгон, температурасы мындай болгон, атмосферанын басымы мындай болгон, ошондой эле влажность мындай болгон деп. Себеби булардын баары тең ошол өлчөмдөргө ар түрлүү өзүнүн мындай өзгөртүүлөрүн алып келет. Ошон үчүн булардын баары тең өтө керек да. Эми могу жерде жанагы станцияда мына суунун тереңдиги бул жерде көрсөтүлгөн. Могу болсо суунун температурасы. Могу жерде ошол биз ченеп аткан убакта июнь айларында суунун температурасы где-то 18-17 градус экен. Анан кийин ошол станцияда эгерде 10 метр тереңдикте суунун температурасы 15 градуска түшөт экен. Ал эми 70 метр тереңдикте суунун температурасы ылдыйлап келип, где-то бир 6 градустун тегерегинде болуп калат экен. Андан кийинки температуралар эң мындай кыскарып, көлдүн түбүндөгү температура мисалы 670 метр тереңдикте суунун температурасы ошо 4 градустун тегерегинде болуп турат экен. Бул суунун түбүнө койгон приборлордун негизинде суунун дагы багыттары өзгөрүп турат. Кээ бирде оңго, кээ бирде солго, ылдамдыгы, андан кийин температурасы. Бул дагы өтө керектүү. Эми ушул нерселердин баарынын негизинде момундай бир химиялык касиеттери тартылганда, мисалы 2015 жылкы 23-27 июндардагы тартылган жанагындай общий щелочность деп коет, көлдүн үстүндөгү ар кайсы жерде ар түрлүү момундай өзгөрүп турат экен да. Чыгыш жагында щелочность аябай аз, ал эми орто ченинде ошо щелочность аябай көбүрөөк. Көлдүн ар кайсы жеринде ар түрлүү. Бул дагы өтө кызыктуу нерселер. Могу жерде болсо неорганический кремний деп коебуз, ошонун ушул заттын көлдөгү ушундай ар түрлүү жерлериндеги кээ бир жерде мына могу жерде өтө көп, бул жерде дагы көбүрөөк графасында көрүнүп турат. Ал эми чыгыш жагындагы түптүн суусу куйган жерде жана жыргалаң суусунун куюлган жерлеринде өтө эле аз. Ушул бул жерде көбүрөөк, бул жерде азыраак болуп атканы ушу көлдүн ар түрлүү үстүндө ар түрлүү ушундай көрүнүштөр байкалып атат да. Бул да өтө кызыктуу нерсе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биздин Ысык көл боюнча изилдөөбүздүн биринчи бөлүгү деп эсептейм. Кийинки бөлүгүндө биз ушул Ысык көл боюнча болгон изилдөөлөрдү улантабыз. Жакшы калыңыздар.